Борбор-Азия бақылаушылар билимдиги 6 жыл подряд елді кыдырып, әрбір районға барып, семинар өткөрдүк, бақылаушылықты жайылтуу боюнча. Анын бардыгын видеоға тартып, Бактабат деген YouTube каналыбыз бар, ошого жүктөп койгонбуз. Ал жерде бардык эмелердин, фермерлердин, бакмакарлардын суроолоруна жооп бергенбиз да. Анан биз ар жакты кыдырып жүрүп, анан кийин бир демеге токтолдук да. Мына баягындай алма, өрүк, анан кийин тетиги клубника, малина жасай турган болсок, эртеге биз аны сатканда аябай кыйналып калат экенбиз да. Албай коюшу мүмкүн, бузулуп кетет, тигил бул болот. Анан суу жетишпестиги чоң көйгөй жаратат да. Анан биз ойлонуп көрдүк дагы, анан эң жакшы продукт болуп туруп бул бадам болуп эсептелет экен да, түштүк тарапка. Бадам болуп. Мына Америкада, Калифорния штаты бир жылда $6,5 миллиард бадам сатат экен. Бул дүйнө жүзүнө бадам таралат экен дагы. Ошол Калифорниядан чыккан $6,5 миллиард бадам даже мына дүйнөлүк потреблениянын 2%-ын жаппайт экен да. Мына биздин капталыбызда эле турган Кытай мына ошол бадамга аябай чоң кардар экен да. Анан кийин бадамдын дагы жакшы жери, бадамды миндалды сыккандан кийин май болот экен, майын отдельный сатса болот экен. Анан жанагы майдын баасы болсо 35 евродан варьироваться этет экен да, ары карай кетет экен. Аябай жакшы продукт экен да. Анан сыртындагы баягы скорлупасы бар го, аны деген сонун баягындай отун болот экен да. Жакшы отун болот экен. Анан кийин скорлупадан мына Кореяга дагы мамлекеттерге жанынан алып барып туруп, измельчать этип, анан кийин крем сыргап жасайт экен аяздарга. Укмуш продукт экен да. Жанагыны баягы майды сыгып алганда жымык бар го, жымыкты очищать этип туруп кургаткандан кийин жанагыдан дүйнө жүзүндөгү эң кымбат миндалевая мука жасалат экен. 1 килограмм $10. Ошондо мисалыга биз бир дарак отургузсак, жанагыдан мисалы үчүн 10 килограмм бадам ала турган болсок, баягынын даны 5 килограмм болот. 5 килограмм. 5 килограммды биз сыккандан кийин жанагыдан уже 1,5 килограмм уже май чыгат. Май чыгат. Анан кийин 2 килограмм жымык калат, ун калат да. Анан ушунчалык жакшы продукт экен, анан бул сууну өтө аз талап кылат экен да. Сууну аз талап кылат экен дагы, анан непривередливый. Мисалы үчүн алманы, мына Манасакан билет. Манасакан алманын бутосу веретено, чашообразный, анан тигил бул өтө кыйын да. А буну болсо самый главный укоротить, эки жака талтайып кетсе ошону кыркып коюш. Анан внутренний ичкериге өскөн шактарды алып коюп эле, оны бутосу өтө жеңил экен. Шунчалык жакшы продукт экен. Муну деген мына бизде мына Кыргызстандын потреблениясы азыр мурда 94-жылдары негедир нанды көп жейт экенбиз. Миллион тонна болчу экен, азыр түшүп 650 000 тоннага. Уже правильный питаниеге өтө баштадык да. А эгерде биз мына түндүк тарап, түштүк тарапка 3 миллиард бадам батат экен, ар бир бадамдан мисалы үчүн 1 килограммдан ун алганда 3 миллион тонна унду болот экенбиз да. Дүйнө жүзүндө баягы неме Дженнифер Лопес, баягы футболисттер жеген ун жеп калат экенбиз. Ошолор ичкен майды ичип калат экенбиз да. Бул миндалевое масло адамды семиртпейт экен вообще. Мисалы үчүн азыр биз ичип аткан майлар трансжирлер да. Мына Россиядан келип аткан бардык майлар, Казакстандан келип аткан майлар бардыгы пальманын майын синтездеп туруп бизге жөнөтүп атат. Биз ошону ичип атабыз дагы, неимоверно толуп кетип атабыз да. Жегенибиздин эч кандай немеси жок, мааниси жок жеген. Кичине нан жейбиз, ошол эле продукталарды жейбиз, бирок толуп кетип атабыз да. Бул бардыгы майда. Эгерде биз ушул миндалевый маслону иче турган болсок, биз деген аябай арык чырай, анан идееспособный баягы баштарыбыз жакшы иштеген, боор иштеген, ушулардын бардыгы биздин суммарный, биздин чөнтөгүбүздөгү баягы эмеге фарм компанияларга төлөп аткан акчаларыбыз. Ар бир үйгө карасаң, момундай баягындай пластмассу идиште толуп турат. Дары. Баш орнунун дарысы, чач орнунун дарысы, көрөз орнунун, тиш орнунун, мурдун орнунун дарысы, бардыгын дарын топтоп алганбыз да. Эгерде биз ошол миндалевое маслону ичип, тетиги муканы жей турган болсок, бизди эч качан мына коңшулар коркута албайт да. Жаап коем, насып каласың, анан тигиндей мындай деп. $35.
35 доллар. 35 доллар. Азыр